Коомчулукта балаңыздын өзүнө өзү баа берүүсү, самооценкасы жогору болуп, төмөн болбосун каалайсызбы? Анда балаңыздын атына көңүл бөлүңүз. Ар бир ата-эне баласына жакшы ат берүүгө көңүл буруш керек, маани бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Иннакум tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Чындыгында силер кыямат күнү өзүңөрдүн атыңар менен чакырыласыңар, ошондуктан балаңардын атыны жакшы койгула. Эми аттардын эң жакшысы кайсы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисини карай турган болсок: "Инна ахабба асмаикум илаллахи Абдуллахи ва Абдур-Рахман." Чындыгында Аллах Таалага аттардын эң сүйкүмдүүсү бул Абдуллах жана Абдур-Рахман. Ачыктап айтканда, кайсыл аттын башында абд сөзү боло турган болсо, Аллах Тааланын 99 аты бар, ошол аттардын кайсыл биринин башына абд деген сөздү кое турган болсоңуз, анда мааниси Абдуллах, Аллахтын пендеси, Абдур-Рахман, чексиз райымдуу заттын пендеси, Абдур-Раззак, рызкы берүүчү заттын пендеси болот. Демек ушул аттар Аллах Таалага эң сүйкүмдүү. Андан кийинкиси Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башка хадисин карай турган болсок: "Ахаббул асмаи илаллахи асмаул амбия." Аллах Таалага дагы сүйкүмдүү аттардын бириси кайсылар десе, бул пайгамбарлардын аттары. Кур'ан Каримде Аллах Таала 25 пайгамбардын атын атаган. Ошондуктан пайгамбарлардын атын коюу дагы бул Аллах Таалага сүйкүмдүү аттар. Мисалы, Мухаммад, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Иса, Муса, Харун, Сулайман, Давуд, Ильяс жана башка ошол сыяктуу пайгамбарлардын аттары. Андан кийинкиси аттын кыска болгону жакшыраак, узунга караганда. Себеби узун боло турган болсо, анда балаңызды адамдардын тилине оор болуп, ошол атыны айта албастан адамдар анан балаңызга жакпаган бир кыскартуулар менен кыскартып, ошол себептен балаңыздын көңүлү чөгүп, адамдардын арасында ыңгайсыз абалда жүрүп калат. Эгерде кайсы бир адамга жаман ат коюлуп калган болсо, анда ошол атты өзгөртүү зарыл. Хазрат Айша радhiyallahu anha энебизден риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана югайру ал-исм ал-кабиха. Пайгамбарыбыз жаман аттарды жакшы аттарга өзгөртөт эле. Мисал үчүн, Умар радhiyallahu anhунун кызы аты Асия болчу. Ачыктап айтканда, күнөөкөр, тоң моюн, баш ийбес деген мааниде. Ошону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Жамила, кооз, баш ийүүчү деген мааниге өзгөрттү. Ошол сыяктуу харб, ачыктап айтканда согуш деген атты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салам, салим дегенге өзгөрттү, аманчылык деген мааниде. Эми өзгөртүү эмне үчүн зарыл? Себеби карап көрө турган болсок, жаман ат болсо, жаман аттындагы жаман таасири бар, жакшы ат болсо, жакшы аттындагы адамга сөзсүз жашоосуна таасир тийгизет. Бир киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди. Андан атың ким деп сураса, атым Хазнун деди. Ачыктап айтканда мааниси оор, орой, каттуу деген маани. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Анта сахлун", сен жеңилсиң, сенин кулк мүнөзүң жакшы, сен жеңил адамсың. Ушинтип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанакы адамга өзүнүн атын өзгөртүүгө кеңеш бергенде, ал киши "Ла угайру исман самманихи аби", менин атам койгон атты мен өзгөртпөймүн деп айтты. Ошол кишинин небереси айтат: "Жанагы окуядан кийин биздин жашообуздан, биздин үй бүлөбүздөн каттуулук, оройлук кетпей койду." Демек, адамга аттын сөзсүз бир таасири тиет. Ошол менен биргеликте ыңгайсыз аттарды жана күнөөкөрлөрдүн аттарын коюудан адам сактаныш керек. Аны менен биргеликте Аллах Таалага гана өзгөчөлөнгөн аттардан коюудан да сакталуу. Мисал үчүн Ахад, жападан жалгыз; Самад, муктажсыз; Халик, жаратуучу; Раззак, рызкы берүүчү; Куддус, таза, айып кемчиликтерден таза, аруу зат деген аттарды коюудан тыюу салынган. Эгер кайсы бир адамда ушул аттар коюлуп калган болсо, анда өзгөртүү зарыл. Өзгөртүүнүн оңой жолу кандай? Ушул сөздөрдүн башына абд дегенди кошуп коебуз. Абдул Ахад, жападан жалгыз болгон Аллахтын кулу; Абдур-Раззак, рызкы берүүчү заттын кулу; Абдус-Самад, муктажсыз заттын кулу деп
Аллах Таалага таандык кылып өзгөртүп коюу зарыл. Ошону менен биргеликте Аллах Тааладан башкага сыйынууга далалат кылган аттардан, ысымдардан сактануу дагы зарыл. Мисал үчүн Абдун Наби, пайгамбардын кулу, Абдур Расул, элчинин кулу, Абду Али, Алинин кулу. Ачыктап айтканда, адашкан фыркалар, кээ бир адашкан фыркалар Али радиаллаху анхуну өтө бийик даража берип туруп, Алинин кулу деген атты коюшат. Ошондой эле Эшан кул, Пирим кул, Пиримберди жана башка ошол сыяктуу аттарды коюудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салган. Хадистин мазмунунда келет: чындыгында Аллах Таалага кыямат күнү эң жек көрүлгөн адам кандай десе, рожулун тасамма маликал амлак, ла малика иллаллах. Ал адам кандай адам десе, падышалардын падышасы деген атты өзүнө коюп алган дейт да. Ачыктап айтканда, өзүнө ылайыксыз болгон, балким Аллах Таалага гана өзгөчөлөнгөн атты өзүнө коюп алганын себебинен Аллах Таалага кыямат күнү эң бир жагымсыз абалда, эң бир жагымсыз адам болот. Ошондуктан адам атты койгондо өтө маани бериш керек. Жөндөн желемде карап туруп, ойлонбостон эле коюп койгон зарыл эмес. Себеби ойлонбостон эле коюп кое турган болсо, ал адам келечекте коомчулукта адамдарга аралашып, коомчулукта анын самооценкасы, өзүнө өзү баа бериси төмөн болуп кетүүдөн сактаныш керек, төмөн болуп кетүүгө жол бербеш керек. Ошону менен биргеликте бирөөлөрдү, адамдарды жаман ат менен чакыруу, жаман лакаптар менен чакыруудан дагы сактануу зарыл. Мисалы, узун, кыска, семиз, арык, кыйшык жана башка ошол сыяктуу. Анткени Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала танабазу бил алqab". Силер бири-бириңерди лакап менен чакырбагыла. Анткени лакап менен чакыра турган болсо адамдын жүрөгү ооруйт. Ал эми мусулмандын жүрөгүн оорутуштук бул Аллахтын алдында тыюу салынган амал болуп эсептелет.